Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 25 апрель 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге Зайнабидиновада жайғашқан мына ушундай 5 қабаттуу домдон сатыла турган 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Планировкасы сквозной, тех паспорты бар. Менимче бул квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Себеп дегенде локациясы жайгашкан жери сонун жерде. Базарга, Глобуска, Акбура дарыясына баардык тарапка жакын экен. Мына туғандар бул домдун алды. Детская площадка, парковочное место, бардыгы бар. Так, Зайнабидинова. Адресы болсо Райымбеков 15, серия 105. Сатылуучу квартирабыз мына туштагы ортоңку подъездде, 1-кабатта. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу квартиранын алдына да келип калдым. Сиздер мен айткан подъездге кирип, 1-кабатка чыкканыңыздарда ошол квартира сатка чыгып аткан учуру ортоңку подъезд, 1-кабат, 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү квартира, планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Тондар, коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Отоплениясы центральный, тех паспорты дагы бар. Айтайын дегеним, ипотека жолу менен дагы алсаңыздар болот. Же болбосо кимиңиздердин да шаарда 1 комнаталуу же 2 комнаталуу квартираңыздар болсо, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен тугандар. Ушундай 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү квартира. Түшүндүңүздөр, тугандар, бул конок бөлмөсү. Ламинат, дуалдар обой, айнек терезелер пластик, темир тосмосу менен, радиаторлор орнотулган, стояктар жаңыланган, отопление центральный тугандар. Мына жактан домдун алды тарабы көрүнүп калат. Солнечная сторона айтайын дегеним. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрүн дагы кезек-кезек менен көргөзүп берейин. Лайктан басып, дос таныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Көрдүңүздөр, Так, радиаторлор, стояктар. Бул жакта заводской өзүнүн кладовкасы болот, билесиздер. Так, бул жагы кухонный гарнитур, газ, бүт барды ушул жакта. Кухняны ушу балконго чыгарып койгондагы 3 комната кылып жасап койгон. Менимче түшүндүңүздөр, тугандар. Ушул бардыгы сол. Бул жак болсо домдун арт тарабы. Мына жерде бир дом турат, анын ар жагы уже Райымбеков көчөсү. Ремонту жакшы. Бир аз космический ремонт кылып коюптур. Кудай буйрса келип эле жашай бересиздер, бир сыра уборка кылып туруп. Лайктан басыңыздар, дос таныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу квартиранын видеосун жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ошол тугандар. Өзү негизи мына жак кухня эле, кухняны эле балконго чыгарып 3 комната кылып жасап койгон, түшүндүңүздөр. Себеп дегенде 105тердин балкону өтө чоң болот, ошол себептен көп эле ушинтип азыркы учурда жасап алып аткан учуру. Так, мына тугандар. Жакшы, барыңыздар эле билген. Эми буну негизи кухня болчу мурунча. Сиздер детский кылып коесуздар. Анан тугандар. Негизи жанагындай го. Кухняны балконго чыгарганда, кухняда газдын турбасы калып кетет го. Азыр кухня нак детский, да? Нак детский бөлмөсү. Жанагындай газдын турбасы жок ал жактачы. Газдын турбасы мына. Көрдүңүздөрбү? Ошону дагы эске алыңыздар, тугандар. Жасаптыр мындай биротоло толук кылып жасаган, тугандар. Менимче түшүндүңүздөр, жүрүңүздөр. Эми сиздерге кухнясын дагы бир көргөзүп коеюн. Азыр детский болуп турат. Газдын турбасы жок, тугандар. Безопасный, газ жарылып кетет, анан газ бар бөлмөдө кантип уктайт деп жазгандар болот. Ошого алдын ала жакшына түшүндүрүп атам сиздерге. Бул жак болсо жаткана. Бул жак болсо отдельно душ. Освещениянын да жакшы кылган, квартирага киргенде жарык болуп турат экен. Ошол жерде мага жакты. Көрдүңүздөр, Так, там эмне маалымат берейин? Полкалар бар экен. Так. Тугандар, бул жакта деле полкалар бар. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Локация өтө сонун жерде. Мектеп, бала бакча, мечит, глобус бардыгы жаныңыздарда, базар дагы жаныңыздарда, Акбура дарыясы жаныңыздарда, Навай парк жаныңыздарда, маршрутканын түр-түрү өтөт жолго чыксаңыздар. Баасы $57,000, анан кеми бар, айткан баасын эч ким сатпайт. Чаба аласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эсин номери ушул видеонун экранында жакшынакай болуп жазылып турат.
өзүнө чыгасыздар, сүйлөшөсүздөр. Ипотека жолу менен деле болсо керек, өйткөнү тех паспорту бар да, анан бир комнаталуу же 2 комнаталуу квартираларга алмашуу жолдору бар. Акчасын келишесиздер. Же сиздер бересиздер, же алар берет. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.